Алмас Темірбекович, мына сіздің презентацияңызды аяғына чейин көрбөй деле калдык да. Сіздің баяндамаңыз бір 5 минутқа жетпестен бүтүп калды. Баяндамаңыз менен могу сіздің презентацияңыз дал келбей, шайкеш келбей атат да. Эмне үчүн дегенде биз могу жерде агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү комитети мына 3 жылдан бери эле суу маселесин көтөрүп келебиз да. Айтып келебиз. Буга чейин 20-кылымда бүт дүйнөсү боюнча көйгөйлөрдүн бардыгы энергиясы ресурстарга болсо, ошол эле газ, нефть боюнча чыгып, согуштун бардыгы да. 21-кылымда бардык аналитиктер айтып келет, ызы чуудун бардыгы ошол суудан чыгышы мүмкүн депчи. Орто Азияны карай турган болсок, суу ресурстары биз менен эле тажиктерди да. Калган 3 мамлекетте суу ресурстары таңкас. Ошон үчүн өзүбүзгө жанагы бекем болуш үчүн, анан кийин ушул суу чарбасында Орто Азияда толук кандуу камсыз кылып бериш үчүн биз ушул сиздерге айтып, мына президенттин жарлыгы менен Алмакан Батырбекович айткандай, суу министрлиги түзүлүп атат да. Ошол жерден бүт жанагынын бардыгын сиздерге бердик да, бердирилди. Ошол эле бир эле мөңгүлөрдөн сырткары бардыгын өзүңүз айттыңыз баяндамаңызда. Сиздердин министрликке өттү да. Суу саясатын ошол эле жанагы сиздер айтмакчы жердин үстүндөгү, жердин астындагы суу саясаттарын сиздер иретке келтиресиздер да. Мага бул презентацияңызды мондай акыбалда алып чыга турган болсоңуз, тиги жогорку кеңешкечи түшүнбөй деле калат биздин коллегаларчы. Суроолор көп болот да. Ошон үчүн сиздин өзүңүздүн биринчи баяндамаңыз менен могу презентацияңызды, слайдтарыңызды дал келтирип алсаңыз, мындай жакшыраак болот эле, түшүнүктүү болот эле. Эмне кайсы көйгөйлөр келди, ошол көйгөйлөрдүн негизинде могу өзгөртүү, түзөтүүлөрдү суу кодексине алып чыгып атабыз. Биринчи сизге могу жерде презентацияңыз менен эле тактап коючу жагдайлар болуп атат да. Мону сиздер токен, буга чейин токен тармагындагыларды иштеткендер сууларды биз бардыгын счетчик коебуз дедиңиздер да. Булар дарыядан алышат, токен тармагындагылар. Өздөрүнүн жанагы бийиктиктен 1700 метрден бийик болсо 60 сомдон үйдө 100 сомго чейин акча төлөйт деп төлөмдөрүн төлөп келет. Буларды сиздер кантип дарыяны счетчик коесуздар дарыяга? Биринчи суроо. Эми сиз жанагы 222-чи токтомдо айтып атсаңыз, пром предприятие деп атпайсызбы? Аяка сөзсүз счетчиктерди коюш керек. Бүгүнкү күнү бизге чейин Минприродада булар мындай келишим түзүлбөптүр, бирок буларга милдеттендириптир. Ар бири канча суу алса, ошону төлөп келаткан бүгүн. 300 миллиондон кем эмес азыр бюджетке чыгып атат. Бирок биздин андан ары иш апаш керекпиз да. Счетчиктерди коюш керекпиз биринчиден. Анан орган болуш керек. Ошо БУР деп атабыз, ошол орган ошолор менен договор келишим түзүп, андан кийин канча суу алса, ошону ошол акчаны төлөп туруш керек. Ошол ал токен алтын тармактар биз барганда деле мына комитет менен барганда деле көргөнбүз. Бар жерде эле айтышат да, биз обратканы иштетебиз деп туруп эле алдашыпчы. Сууду алганы, фактически алган менен жанагы тазалап куюп атабыз, кайра иштетип атабыз, вторичное использование деп кылып атабыз деп туруп, акчадан төлөбөй качып келишет да. Ушуну да келечекте жана кылгансыздарда көңүлүңүздөргө алып койсоңуздар. Андан кийинкиси могу сиз айтып кеттиңиз баяндамаңызда 30 метрден ашык тереңдиктен алынган суу пайдала турган болсо лицензия жокко чыгарылды деп. Эми буга 30 метрден терең болсо лицензия алыштын кереги жокпу? Айыл чарба багытына эле каралган. Мисалы жанагы фермерлер суу жанагы өзгөчө жанагы кургакчыл жылда суу жетишпейт да, ошондо фермерлер же чоң хозяйстволор скважина чыгарабыз деп, скважина восстановить эткенде көп акча кетет да. Андан кийин восстановить эткенден кийин келип туруп биз жанагы лицензиясын тиягы тура эмес, бияга тура эмес деп алып койчубуз. Ошон үчүн лицензияны алып салып, биз жана договорный основа өтүп атабыз, келишим түзөбүз деп атабыз. Ошондо өзүлөр чыгарса, ошо келишим түзүп, ошо счетчик коюп, ошо бизге акча төлөп турат. Уруксат кагаздары берилеби, берилбейби? Ким жактан контролго алынат? Сөзсүз берилет, ар бир скважинага проект жазылат. Проект жазылганда бизде гидрографический партия бар, ошолор келишим түзүп, анан кийин ошону көзөмөлдөп турат. Аны суу чыккандан кийин дагы көзөмөлдөш керек да, наблюдательный скважина деп коет. Горизонтто карап туруш керек. Сиздерде ошондо гидрогеологическая служба деп жаңы кызмат ачылдыбы? Мурда бар болчу, азыр бөлүп чыктык. Бизде северный южный партияны азыр мындай айтканда слайдта көрсөтүлүп турат, техникалар абдан эски экен.
Эми бул көп жылдан бери бюджеттен акча каражат бөлүнгөн эместиги көрсөтүп атат. Аз биз бүт эмелер менен сүйлөшүп атабыз, донорлор менен. Мына бизде эмки жылкыга 3 буровоз машина алып атабыз, уже сүйлөштүк. Бюджеттен дагы Кытай грант аркылуу дагы жанагы калган техниканы эмки жылы келет. Жанагы манипулятор алып атабыз. 3 экскаватор мисалы быйыл беребиз. Ошонун баарын алып берсек, булар толук кандуу иштейт. Анан жанагы скважиналарды айтып атпайбы, 200 скважина жылына деп. Акчаны ушул партияга бөлүп беребиз. Эми частниктерге бербейбиз. Биз ушул партия бүт скважиналарды калдына келтирет. Анан баяндамаңызда дагы бир жерге жагдайга токтолуп кеттиңиз. Могу ГЭСтерди уруксат берүү кагаздарын ким берет ушул ГЭСке? ГЭСтерде бизде фонд зеленый энергетика деген бар, ошолор иштейт. Биз болгону көрсөтүп атканбыз, биздин каналдарга мисалы биз азыр уруксат берип атабыз. Биз менен согласованиеден өтөт. Биринчи опытыбыз бизде Кугартта болду, биз ГЭС курулду. Ошондо биздин каналды 2,5 километрди булар мурда 7 куб болсо 32 кубка кеңейтти, бетондоп 2,5 километрди. Ана 25 кубту өзүнө алат, 7 кубку бизге берип атат. Ошондо головной сооружение да куруп берди бизге. То есть бизге абдан пайдалуу болду. Булар выработка кыла берет, биз суатка суу ала беребиз. Анда могу мыйзамга өтө турган болсок да, сиз мыйзам барбы өз колуңузда? Алып келген могу өзгөртүү түзөтүүлөр боюнча алып келген жанагыңыздарчы. Суу кодексинин могу экинчи беренесин ачсаңыз, бул кодексте жанагы экинчи беренесинче колдонуучу негизги терминдер жана аныктамалар. Орусчасы понятийный часть да. Ушул жерде сиздер 21-чи жанагысы пункт менен беренеси менен жергиликтүү мамлекеттик администрация деген түшүнүктү киргизип атасыздар. 23-чү беренеси менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары деп киргизип атасыздар. Айырмасы эмнеде? Биз жанагы биздин жанагы место администрациялар биздин жанагы суу чарба эмелер эмеспи, управление водного хозяйства, ошолор менен взаимодействие деп жазып атабыз да биякта. Чогуу иштейт, анан контроль функциясы бар да администрацияда. Алмаз Темирбекович, мен сизден айырмасын сурадым да. Жергиликтүү мамлекеттик администрация менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын айырмасы эмнеде? Эми суроого жообуңуз жок боло турган болсо, Алмаз Темирбекович, эми бул жерде водный кодекс, бул суу чарбасында бул жерде жер үстүндө жана жер астындагы сууларды туура пайдалануу боюнча эле кодекс да. Бул профилдик мыйзам эмес да. Бул суу пайдалануу боюнча профилдик, башка мыйзамдарга караганда бул профилдик эмес да. Ошонун сыңары биз буга чейин сиз мыйзамды карабапсыз да. Мыйзам бар, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө деп. Буну биз 2021 жылдын 20 октябрында кылып киргизкенбиз. Ошол жерде ушул түшүнүктөр уже камтылган да. Могу жерде сиздер, мен ойлойм, экинчи беренеге ушул эки түшүнүктү киргизбей койсоңуздар деле болот да. Эмне үчүн дегенде, водный кодексти сиздер да бир нече жолу өзгөртө турган болсоңуздар, бирок могу мыйзам өзгөрүлбөйт да. Өзгөрүлбөгөндөн могу водный кодексте жана сиздердин киргизген түшүнүк камтылбай калат. Кийинчи өзгөртүү киргизбей коет буга. Ошон үчүн мен ойлойт элем, 21-чи, 23-чү беренелерди алып коюш керек депчи. 8-чи беренесин ачсак, суу коргоо зонасы деп турат. Ушул эле жанагы понятийный частындачы. Суу коргоо зонасы дегенди ачтыңызбы? Мына жерде сиз таппасаңыз мен окуп коеюн. Суу коргоо зонасы суу бөбөктеринин суу чана курулмасынын жанаша аймак жана булгалануусун, таштанды толушун жана ылайлануусун алдын алуу үчүн чарбалык иш жүргүзүүнү чектөө белгиленет деп түшүнүк киргизип атасыздар да. Ушул жерде сиздер, Алмаз Темирбекович, сиздердин эле министрлик алып чыккан, биз колдоп берип, жанагы акватория жөнүндө жаңы мыйзамды алып бердик да, жаңы эле. Президент кол коюп берди. Ошол жерде ушул понятийный частында сиздерде
акватория деген түшүнүк жок болуп калыптыр. Акватория деген эмне дегенде жердин үстүндө болуп атпайбы бул акватория. Ушул жерге сиздер могу жерге 8 пункттун суу коргоо зонасы дегенден кийин акватория деген түшүнүктү киргизип кетишиңиздер керек. Акватория деген эмне бул? Эмне үчүн дегенде акватория деген сиздердин жанагы водный кодексе, суу кодексе бул азыр эме акватория караганда бул профилдик мыйзам болуп калат да. Профилдик мыйзамда сиздер акватория деген түшүнүктү киргизип кетишиңиздер керек эле. Андан сырткары ушул эле жерде суу коргоо зонасы дегенде сиздер арыктоосун жана лайлануусун алдын алуу деп туруп түшүнүктү киргизип кетесиздер. Арыктоосун дегенде түшүнүктү киргизбепсиздер да. Биз айтып атпайбызбы, көйгөй бирден бир беркесе суулардын арыктоосу болуп атат, жоголушу деп атабыз да, тартылышы деген. Ошол жерде могу арыктоосу деген түшүнүктү киргизип кетишиңиздер керек эле. Эмне кантип атканда суу арыктайт, жоголот деп, могу жерде түшүнүк. Түшүндүңүзбү? Могу жерде суу коргоо зонасында эки түшүнүктү киргизиш керек. Могу жергиликтүү мамлекеттик администрация менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын алып салып туруп, булардын ордуна акваторияны киргизиш керек. Арыктоосун деген түшүнүктөрдү киргизип кетиш керек. Андан кийинкиси ушул экинчи берене мененчи могу расмий тил менен мамлекеттик тилди салыштырганын карап көрдүңүзбү? Экөөсүнүн эч кандай отличиясы, мына өзгөчөлүктөрү болбош керек эле да. Алмаз Темирбекович, могу сиз алып келген мыйзамда баягы эле жабыркаган кыргыз тили да. Кыргыз тилиндеги жанагысында карай турган болсок, алфавиттик, реттик, расмий тилде каралбаганда эмне үчүн? Орус тилинде бар, ирети менен. А, Б, ирети алфавиттик деген түшүнөсүз да. А, Б, В, Г деп кириллица боюнча кетет да. А бул жагында кыргыз тилинде сиздер башкаламан жазып келип алгансыздар. А эмне үчүн? Биздин юристтер жооп берсин. Ввиду того, что у нас все нормативно-правовые акты в основном разрабатываются на русском языке, специалисты во многом разговаривают на русском языке. Конечно, на государственную службу сейчас пришли и кыргызязычные служащие, но рабочим языком является русский. И в соответствии с этим алфавитный порядок был выбран на официальном языке, и к нему был приведено в соответствии государственный язык. В окончательном варианте будет сделан, конечно... Урматтуу юрист, кечиресиз. Бүт мыйзамдын баары кыргыз тилинде. Сиз эмнени айтып атасыз азыр? Туура. Анда эмнени жооп берип атасыз анда? Окончательный вариантта кыргыз тилинде бар иреттелди. Рахмат, Аманкулов Андреевич. Алмаз Темирбекович, эми юристтердиңиз, могу юристиңиз өзү юридикалык эркиндик түшүнүгү деле жок экен, бургуланчы. Бул жерде эмне деп дөөрүп атат түшүнбөдүк. Бул жака буга чейин биз кыргыз тили жөнүндө кодексти кабыл алганбыз. Конституциялык мыйзам турат. Конституциялык мыйзамга президент кол коюп, ошондой конституциялык мыйзамдарды билбесе, мыйзамдардын иерархиясын билбесе, анан кийин жанагы рабочий дейт, жумушчу жанагысына биз орус тили менен кылабыз дей турган болсо, мындай юристтердин кереги жок. Орусча түшүнгөн, кыргызча билбегенчи. Анткени бизде регламент бар. Регламент боюнча бир негизденүүсүнө биз кыргыз тилиндеги вариантын карайбыз да. Ошон үчүн дал келтириш керек буну. Андан кийинкиси 5-беренени алсаңыз, 5-беренеде суу ресурстарын башкаруу жана бассейндик ыкма деп атасыздар да. Таптыңызбы? Ушуну биринчи беркесин окуп койсоз, беренесинчи, аяк башынан аягына чейинчи. 5-берененин 1-пунктун. Суу ресурстарын башкаруу жана бассейндик ыкма деген. Биринчи пункт. Суу ресурстарын башкаруу деп тур. Биринчи пункт. Комплексная управление водными ресурсами – это комплексная система мер, норм и правил, соответственно настоящим кодексам и другими нормативно-правовыми актами, обеспечивающих развитие, рациональное использование, охрану водных ресурсов и окружающей среды,
охрану здоровья людей, а также защиту населенных пунктов, промышленных территорий всех видов собственности от опасного влияния вод. Бассейновый подход означает, что управление использованием и охраной водных ресурсов осуществляется в границах территории главного бассейна под гидрографическим принципом, относящимся к озеру Сухуль, главным рекам Кыргызской республики. Сіз өзіңіз түсіндіңіз бе? Оқығанда. Алмас Бербекович, бұл жерде сіздер су ресурстарын башқару жана бассейнді көпмандап келіп эле башында мого биринчи пункт менен сиздер су ресурстарын башкаруу болуп атат да. Бул жерде айлана чөйрөнү өнүктүрүү, сарамжалуу пайдалануу, коргонуу, адамдардын ден соолугун коргоо деп келтирүү эле. Анан кийин бассейнди ыкман дегенге жанагы башка бир нерсеге түшүп кетип атасыздар да. Ошондой боло турганда могу жерде сиздердин өзүнүн мыйзам чыгаруу техникасы бар да. Анткени могу жерде сиздердин су ресурстарын башкаруу менен бассейндик ыкмаңыздар мааниси менен байланышы жок болуп атат. Түшүнүп атасызбы? Бул жөн эле алып келип туруп калпактын үстүнө топу кийгизип койгондой болуп калыптыр да. Же сиздер бул боюнча жанагы абзацты же бириктириш керек полный кийинки абзацтар менен. Же болбосо бул принципти өзүнчө бөлүп чыгып келиш керек могуданчы. Түшүндүрүп берейинби? Жок, түшүндүрүштүн кереги жок. Бул жерде эми түшүндүргөндө сиздер түшүндүрө бересиздер. А бул жакта мыйзам чыгаруу техникасы бар да. Бири-бири менен бир дал келбей калып атпайбы? Бул принциптерди жанагысын бөлүп чыгыш керек эки. Мазмунун карасаңыз, мен түшүнүп атам, сиз да түшүнүп атасыз. Бирок мыйзамда мындай жазылбайт мыйзамчы. Андан кийин 6-чы беренени карасаңыз, су ресурстарын башкаруу принциптери деген. Таптыңызбы? Ооба. Су ресурстарын башкаруу төмөнгөдөй принциптерге негизделет деп туруп, сиздер катышуу принципи 6 жана принциптерден чыгарып атасыздар да. Экинчиси сууга керектелүүдөгү эсепке алуу принципи, су ресурстарынын глобалдуу климаттык өзгөртүүлөргө тийгизген таасири, су ресурстарынын экономикалык баалуулугу принципи, булгоо үчүн акы төлөө принципи, жеткиликтүү принципи деп туруп. А бул жерде жанагы су объектилерин коргоодун, алардын пайдаланууларынын артыкчылыгы деген түшүнүк жокку. Бизде мисалы биринчи коргоо болуш керек да сууду. Андан кийин гана пайдалануу, туурабы? Бизде биякта жазылып атпайбы? Биякта о принциптердин баарын экинчи пункт окусаңыз, сууга керектүүлүгү эсепке алуу принципи, су ресурстарын пайдалануу жана коргоо боюнча чечимдерди кабыл алууда учурда жана келечекте мундарды керектүүлүгү эске алынуу тийиш дейт. Эмне үчүн дегенде, могу ушуну эле жанагысында сиздер 29-чы берене мененчи суу объектилерин ичүү жана чарбалык тиричилик керектүүлөр менен камсыздоо максатынан пайдалануу, аларды пайдалануу башка максаттарына караганда артыкчылыгы деп туруп киргизип атасыздар да. Ушул эле жанагы ушул принциптеринде жок болуп атат да. Андан сырткары ушул эле принциптерге суу объектилерин колдонуу өзгөчөлүктөрүнө, башкача айтканда алардын физика, географиялык жана башка өзгөлөр жараша суу мамилелерин жөнгө салуу деген жанагы принциптер дагы жок болуп атат. Андан сырткары мына сиздер бассейндерди БСР, БДР деп келесиздер. Ошолордун чектерине суу мамилелерин жөнгө салуу деген жанагы принциптер кирбей калыптыр. Ошон үчүн сиз могу чыган юристтериңизди мага жөнөтсөңүз, могу мыйзамда карагандан кийинчи отуруп туруп могу жерде бир нече принциптерди киргизиш керек. Биринчи түшүнүк болуш керек, андан кийин принциптер болуш керек. Ошол принциптерден кийин андан кийинки сууду пайдалануудун түрлөрү кетиш керек да. Мыйзам чыгаруу техникасы ушунда. Экинчи ченерге чейин сизге кирип чогуу иштеп коелу. Иштейбиз бул боюнча. Анткени могу жерде сиздерде мен башка мамлекеттердин жанагысын карап чыктым да. Орусияныкын деле, казактардыкын жана эң көп суу бизде Орусияда да. Ошолордун водный кодексине баш аягына чейин карап чыктым да. Окуп чыктым. Тажик туугандардыкын да карап чыктым. Эң эле моунда Орто Азия жанагы СНГ боюнча жазылган орустардыкы экен да. Ал жерде деле аларда мисалы суудун пайдалануу түрлөрү бар экен да. А бизде сиздер суудун пайдалануу түрлөрүн киргизбепсиздер. Могу юристиңизге орусча айтып коеюнчу. Могундай түшүнүктөр водное использование водных объектов, водопользование подразделяется деген түшүнүк жок да силердечи. Водопользование забором, изъятием водных ресурсов и водных объектов при условии возврата воды водные объекты деген биринчи. Андан кийинкиси водопользование забором, изъятием водных ресурсов из водных объектов без возврата воды водные объекты.
Анан үчүнчүсү водопользование без забора изъятия водных ресурсов из водных объектов деген ушундай түшүнүктөрдүн баардыгы могу мыйзамда камтып кетишибиз керек эле да. Ошондо сиз айткан могу ичүүчү суу менен камсыздоо жана скважиналар, суу мунаралары 30 метрден жанагы тереңде чыгарган скважиналарыңыздын баардыгын жөнгө салып кетет эле да. Алмаз Темирбекович, мен мыйзам долбоорун колдойм. Бирок экинчи окууга чейин юристтериңизди, могу жигиттериңиздер жөнөтсөңүздөр чогуу туруп могу мыйзамга жакшы өзгөртүү түзөтүүлөр киргизебиз деген ойдомун. Рахмат.